Assalamu alaikum ардактуу замандаштар, арбаңыздар, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Тескабар каналы Борбор карабыз Бишкектен сүйлөйт туугандар. Мына көрдүңүздөрбү? Кышкы Кооз Бишкек. Таң атты, бүгүн жекшемби. Элдин көп үйүндө мемре уктап жатат, эс алып жатат туугандар. А биз болсо эрте менен саат 9-да Бишкектеги авторынокко жөнөдүк. Машина базарга. Бул Бишкек шаарынын Токтогул көчөсү. Лагвинен көчөсү менен кесилишкен жерде бара жатабыз. Мына көрдүңүздөрбү? Билайн компаниясынын башкы кеңсеси жайгашкан Авангард бизнес центри. Түз кете беребиз, анан Чуйскийге өтөбүз, буйрса авторынокко жетип барабыз. Кандай суроолоруңуздар бар, туугандар? Балким мынандай унаа тартып кой дейсиздер, балким тигиндей унаа тартып кой дейсиздер. Суранычыңыздар бардыр. Биз эми баарыңыздардын каалооңуздарды канааттандыра албасак дагы аракет кылабыз. Аралап көрсөтөбүз. Кооз Бишкекте, Кооз Бишкек. Бишкек Кудайга шүгүр менен асман тиреген үйлөр курулуп атат, салынып атат дегендей. Эгер мындай темпте кете турган болсо, кийинки 10 жылдыкта буюрса асман тиреген үйлөр Бишкекте өтө көбөйөт. Дүйнөдөгү көп кабаттуу үйлөрү көп, өнүккөн өлкөлөрдүн шаарларындай шаарга айланат деп ойлойм. Бишкекте бир эле маселе, оңго жүрөбүз. Бишкекте бир эле маселе, ал унаалардын тыгыны. Час пикте өтө кыйын болот. Мына бул көчө президенттик көчө, туугандар. Манас проспектиси, же мурдагы Белинка деп аталат. Эки көчөнүн кесилишинде турабыз. Проспект Манас и Токтогул көчөсү. Ушул жерден оңго бурулабыз. Жогору чыгып кете турган болсок, резиденцияга чейин барса болот. Абанын температурасы мен сиздерге унаанын ичинен көрсөтүп коем. Мына -3 градус болуп турат. -3 градус. Так, кайсы жерде обмен валют бар экен? Ушул көчөдө обмен валют бар. Азыр сиздерге эгер болуп калса, валюта курсун дагы көрсөтүп өтмөкчүмүн. Жолдун оң жагында российское посольство. Көрүп турасыздар мына. Российское посольство. Ушунун маңдайларында болчу эле обмен валют дейт, алы ачыл эле экен. Мынанда турат. 84.90 болуп атыптыр. Доллар. Ал эми рубль болсо 1.25 болуп атыптыр туугандар. 1.25. Так, мына Киевский көчөсү менен, Киев көчөсү менен Манас проспектисинин кесилиши. Андан кийин Чуйскийге өтөбүз. Бишкекти билбегендерге, мисалы, көчөлөр тууралуу айта турган болсок, түндүктөн түштүктү көздөй кеткен көчөлөрдүн эң чоңдорунун бири, дээрлик эң чоң ушул десек болот. Мынандан филармониянын жанынан сол тарапка бурулабыз. Азыр бул Чуй проспектиси. Чыгыштан батышты көздөй кеткен эң чоң проспект, эскиден тарыхы бар проспект, мына ушул проспект. Ушундан эле сиздер оң жакка бурулуп түз бара турган болсоңуздар, ак үйгө, площадька барасыздар, андан нары ЦУМ. Так, бул жерден, бул көчөдөн кийин Рыскылова, анан Фрунзе, анан Жибек жолу, ошентип ылдыйга көчөлөр кете берет. Бул көчөнүн бул жагында болсо Турусбекова, Калык Акиева, Үмүталиева, Жаш гвардия бульвары, андан сырткары нар жагында Бишиналиева, Кулиева, Фучик, ушундай көчөлөр проспектисилер бар. Ал эми азыркы биз бурулган негизги көчө Манас проспектисинин оң жагында болсо, күнчыгыш тарабында. Нар жагында да көчөлөр Советскийге чейин, андан ары Алмата проспектисине чейин көп. Так, мына Турусбеков көчөсү менен кесилишкен жер. Автобустар, троллейбустар каттап аткан чак. Көрүп турасыздар.
Keçinde tündösü o jol kökmök bolчу. Biz saat kançada öttük? 1:30'da öttük mü? 1'de öttük oşuyt. Bul жерден эмес, жогорку Баканбаева көчөсүнөн өттүк эле. Мындай машиналар ойноп турду да. Мына Үмүталиева көчөсү менен кесилишкен жер. Андан өтө турган болсок, тети глобус турган жерде оң жакта Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы жайгашкан. Бүт академиктер, илимпоздор, профессорлар, илимдин кандидаттары ошол жерде. Караңыздар мына. Дарактардын үстүндөгү кооздукту караңыздар. Дарактардын үстүндөгү кооздукту. Ушундай кооз шаарыбыз бар да. Сыймыктанам. Мына биз азыркы биз айткан Улуттук илимдер академиясы мына ушул. Көрдүңүздөрбү? Андан кийин Калык Акиев көчөсү менен кесилишкен жер. Бул жерде оң жакта Калык Акиев атабыздын эстелиги турат, көрүп турасыздар мына. Комуз кармап отурат. Андан кийин мына Жаш гвардия бульвары. Biz kino көрүп жүрчү элек, Октябрь кино театры. Biz kino көрүп жүрчү элек дейм да, Бишкекте окугансып. Анча-мынча студент убакта Бишкекке келип калганда кыздарды жетелеп барып кино көрчү элек. Өткөн күндөрдү эстеп коюп атам да. Жаш гвардия бульвары. Могу жерден ылдый жакка түшө турган болсок, КТРК, Кыргызстандагы эң чоң телерадио компания, телерадио корпорация жайгашкан. Ал жерде биздин бүт кесиптештерибиз, азыркы директору Жайнак Үсөн баш болгон жамаат ошол жерде иштейт. КТРКда дагы көп кесиптештерим бар. Алар менен дагы мында карым катнашта турабыз. Негизи теле тармагында иштеген үчүн бардыгын көпчүлүгүн кесиптеш деп эсептейм. Буга чейин ачыктап коеюн, теле тармагында иштеп келгенбиз. Ленин райондук соту ушул жерде. Могу жерде бурчта туугандар. Жалаң бушный телефондордун кечки базары болот ушул жердечи. Түштөн кийин башталат, эми түнкү саат 9га чейин болот. 5 сары Ош базарга келдик мына. Туугандар, көрдүңүздөрбү? Ушул жерде көп күндөр өтсө керек. 5 сары, андан кийин Кыял. Оң жакта мисалы банктар бар. Могул жерде мына Ош Бирим деген кафе бар туугандар. Ош Бирим деген кафе, көрдүңүздөрбү? Мына. Бул жакта болсо мына Берекет Грант жайгашкан. Камералар иштеп атат. Өткөндө мындан 1 ай мурда келген учурда кайсы бир көчөдө двойной сплошной линияны тепселеп алган экенбиз. Байкабастан. Же шашып калганбызбы? Ошко дарегибизге штрафной кагаз барды конверттин ичинде. Анан эл сом аркылуу оплата кылдык. Мамлекетке карызды төлөдүк. Бирок андай нерседе болуп турганы жакшы, бизге жолдо жүрүү эрежесин эскертип турат, үйрөтүп турат дегендей. Мынаке. Фучик проспектисине жакындашып келип калдык азыр. Текебай 2 дейт кой муну. Депутат Текебай 2 деген кино барбы? Тоба кылдым эй. Кызык кат, а? Subhanallah, 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 estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Allahümme entes selam ve minkes selam, tebarek ya zel celal vel ikram. Euzu bi kelimetillahi temeti min şerri ma halak. Bismillahillezî la yadurru masmihi şey'un fil ardı ve la yuhves semiyul alim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyke tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Allah'ım yolumuzda açık kıl. Allah'ım kırsıktan özün sakta, uğru sırkodan, sözden közden özün sakta Allah'ım. Mına svetoforda turabız tuğanlar. Ey Allah'ım bilip bilbey kılgan çoğun kişine günölörüzde özün geçir. Tak. O narko ötte. Abi men valyutlar var da.
Так, 81 канча деп жазылып турат. Алыска көзүм чотту тартпай атат. Дальний жакшы иштебей калган мурдагыдайчы. Анча иштебейт азыр. Дальний. Көрдүңүздөрбү? Мен көрсөтө албай койдум, чоту көзүм жетпеди. 84-90 деп турат окшойт. Оған қарасаңар, қоздықты қарасаңар туғандар. Вообще қоз бу, сонун бу? Сүрөткө эле түшө бере турган, видеого эле тарта бере турган, а? Караңыздар. Бүгүн түндө канчасы бул аккардын жааганын көрбөй мемире уктап жатты. Бүгүн түндө канчасы көчөдө эс алып жүрдү. Бүгүн түндө балким бирөөлөр сүйүүсүн тапты. Мындай аппак карда. Кечинде өзүнчө эле бир башкача болду. Көчөлөр жап-жарык. Кар мындай өтө катуу жаап аткан жок, мемирип жаап атты. Асмандан түшкөн кардын эпкини келип бетиңди сылап, андан сыйгаланып анан жерге түшүп атты. Ушундай болуп атты. Башкача болуп атты да. Кыскасы башкача болуп атты. Бойдоктор үчүн тем боле башкача болуп атты да. Мына биягы дагы эле муз экен. Али эри эле экен. Таңкы саат 3-төн баштап жол караган ишканалар туз чачып, наркотик кылып, сүрүп тазалап, ошондой болсо керек эле. Секен кетип атабыз азыр мына. Көрүп атасыздарбы? Урматтуу мекендештер, урматтуу Тез кабар каналынын катталуучулары, биз сиздерден суранат элек. YouTube'га киресиздер, Тез кабар News деп издесеңиздер, биздин жаңылыктар каналыбыздагы чыгат. Ошол жакка да катталып коюңуздар. Биз такталган, жагымдуу, реалдуу гана маалыматтарды бергенге аракет кылабыз. Эч кандай критика жок бизде. Биринин артын бири чукулаган, бири жамандаган видеолорду, мындай маалыматтарды, мындай жаңылыктарды чыгарбайбыз. Адамдын психологиясын бузган, терс таасир тийгизген, адамдын эс тутумуна эч кандай пайдасы жок видеолорду чыгарбайбыз. Максат жалаң, жагымдуу гана маалыматтарды, жакшы жаңылыктарды тартуулоо. Ошон үчүн Тез кабар деп жазып, издеп чыккандан кийин YouTube'дан Тез кабар News деп подписаться деген кызыл баскычты бассаңыздар, оң жагында коңгуроочо чыгат. Коңгуроочону бассаңыздар, 3 коңгуроочо чыгат. Анын эң үстүнкүсүн басып койсоңуздар, биздин жаңы видеолор YouTube'га чыккан учурда сиздерге автоматтык түрдө уведомление катары барат. Кандай гана сонун, мына жипти кетип аткансыздар. Бул не беле? Lexus экен. Аркасына ак канистр коюп алыптыр. Али 20 литрлик биз саларка ташыгандагы канистрди коюп алыптыр аркасына. По-моему, охотага бир жака кетип атат да. Бүгүн өзү воскресенье күнү эс ала турган күн. Биз дагы буйрса анча-мынча эс алууга чыгууну каалайбыз. Ошол күндөр насип кылар. Секе машинага канистрди салып алып, чачма мынтыкты алып алып, аркасына колбасанан таштап алып, термозга чайды демдеп алып, салонго бала бакыраны салып алып, анан секен тоону көздөй чыга турган убакыттар келет. Буйурса, Алла буйурса. Туугандар. Мен жыйынтыктайын, кандай дедиңиздер? Азыр ушул видеону авторыныкка барганга чейин жүктөп коеюн. Анан туугандар. Анан авторыныкты Тез кабардан күтө бересиздер. Кандай дедиңиздер? Болобу? Боло турган болсо, анда ушул чыгарылышка лайк басыңыздар дагы. Жакшы каалоо тилектериңиздер болсо комментарийге жазып коюңуздар. Бизге дуа кылып коюңуздар. Биз ар дайым чарчабай кызмат кыла берели. Көрүшкөнчө.